Тур тиги тамак санап жасай бересиң, тестен таттап. Продукт тап келсең жасайм да, тиги базарга барып келели деп атпаймынбы 2-3 күндөн бери. Чай пайыңды кой бербейсиң, эмне атасың? Чай кайнап атат, кайнайт азыр. Алып келем да кайнаганда. Братан, жүрбөйсүз экөөбүз чыгып келмейли эшикке, жөн сүйлөшүп. Азыр ушунчукчу алты койкеге бир нерселерди үйрөткөн кетти да. Азыр келер менен сразу беттен алыңыз, ответ дей берип, сразу жжооп бербесе болбойт болот. Чота Жеңиша деген сиздин башыңызга чыгып алган окшойт. Аялды катуу кармаш керек деп өзүңүз үйрөтпөдүңүзбү? Азыр кирип барыңыз дагы, катуураак сүйлөп койсоңуз, тынчып калат. Катуу эле? Ооба, Жеңиша кыйкырсаңыз жүрүңүз. Каты не? Эмкиде базар-сазарыңа өзүң барып продуктуну өзүң алып келип кой, макулбу? Кандай өзүң алып кел? Жүрөткенде мен толтура пакеттерди көтөрүп алып базарда. Элдин баары эле ошентип эле жүрөт. Не бар? Не бабам көтөрүп алып жүрөм мен. Мына ушунун баары сен үчүн болуп атат буяктачы. Страшно кыргызат кой алты койки эмне жок дейм да эми. Жок, аялга да ушинтип кыйкырам. Мен сага мисалы үчүн кыйкыра албайм го, силем го мен сени. Акылай жеңе деле кичине оозун басып тыйылып калбайбы өзү? Ошо да. Мен мисалы кыйкыра албайм, мисалы кошмар. Бирөөсү тыйылып калыш керек. Болбогон продукт үчүн базарлап жүрбөй деп. Базарлап жүрбөсө Алибостон эле заказ кылып койбой үйүнө чейин алып келип берет го. Ал Алибостон не только продукты, кийим, полный заказ кылса болот да, бизнес даже ачылса болот да. Шукур билишпей ушу. Ошо да эми келгенде айтып койгулчу, өзүбүз эле колдоно бербей Алибостон алар да колдонсун, Кошмар, кантип урушат